Саламатсыздарбы урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле биздин катталуучулар, бүгүн биз сиздерге бир жакшы жаңылыгыбызды сиздер менен чогуу бөлүшөлү деп турабыз. Анткени өзүңүздөр билесиздер, биздин жумуш, биздин аудитория дайыма ушул биздин катталуучулар менен толукталып, сиздер менен иш жүрүп келет. Айтайын дегенибиз, бүгүн бизге ушул Тез кабар каналына, жалпы Тез кабар компаниясынын 3 YouTube каналына атайын Америкадан мына ушундай 100 000 катталуучудан өткөндөгү күмүш баскычы келип отурат. Мына ушул күмүш баскычтар азыр ошол почтадан келген боюнча биз ача элекпиз. Андыктан бул жетишкендик, бул ийгилик бир гана Тез кабар компаниясынын ийгилиги эмес, бул жалпы сиздердин, биздин катталуучулардын, биздин көрүүчүлөрдүн дагы бул ийгиликтерге жетишүүдө эмгеги, салымы жана жардамы чоң деп эсептейбиз. Ошондуктан биз бул жакшылыкты сөзсүз түрдө сиздер менен бирге бөлүшүүнү чечтик. Эмесе биз мына ушул атайын Америкадан келген ушул кутучанын ичинде кандай нерсе болду экен, кандай ушул күмүш кнопканын көрүнүшү кандай, сиздер менен чогуу ачып көрөлү. Мен башында айта кетейин, бул ушул биринчи Бишкекке келген бул кутуча. Анан кийин мына ушуну бизге Ош шаарына жеткирип берген Индекс курьердик кызматына дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Эгерде сиздер дагы ушул өлкө ичинде кандайдыр бир буюм же кымбат баалуу ушундай жүк жеткирүүнү кааласаңыздар, мына ушул Индекс курьердик кызматын пайдалансаңыздар болот. Мында ушул экранда телефон номерлери, почта жана Instagram баракчалары жазылган. Эмесе биз кутуну сиздер менен чогуу ачып баштайлы. Ичинде бул жерде Тез кабар негизги каналы жана Тез кабар News, Тез кабар жаңылыктары каналынын мына ушул күмүш баскычтары келген. Бисмилла деп аябагандай бышыктап, бекемдеп жасаш жөнөтүшүптүр. Биз эми акырындан ачсак. Менимче ар бир эле YouTube канал иштеткен адамдын эңсеген кыялы, арзуусу болсо керек бул күмүш баскыч алуу. Эми албетте бул Тез кабар компаниясы үчүн чек эмес, буюрса мындан ары алтын баскычка дагы алыс эмес. Анткени Тез кабардын негизги каналы учурда 900 000ден ашуун катталуучулары бар. Буюрса жакын арада миллионго жете турган болсо, биз алтын баскычты сиздер менен чогуу алабыз деген ойдобуз. Ичинде атайын мындай коргооч каражаттары бар экен, чакан визитка. Андан сырткары мына ушул Сюзан Возискинин өзүнүн кол тамгасы менен атайын ушул чакан баракча экен. Do you remember your first subscriber? Мен англисче көп биле бербейм. Биягын өтө берсек. Бул ушул Тез кабардын негизги каналы. Азыркы учурда 900 000ден ашуун катталуучусу бар каналдын. Ушул 100 000ден ашкандыгы үчүн берилген күмүш баскыч. Мен баштыктан чыгарайын. Бул жерде көрүп турасыздар. Атайын өзү ушундай күмүш түстөгү, ортосу күзгү сымал, жылтыраган YouTube'тун өзүнүн логотипине окшогон баскыч экен. Негизи өзү дагы оор экен. Албетте бул көптөгөн ушул YouTube канал иштеткен блогерлердин, журналисттердин мындайча айтканда кыялы десек болот, арзуусу десек болот. Кудай буйруса, күмүштү алдык, эми алтынга дагы жетели. Ал күндөр алыс эмес. Азыркы күндө 900 000ден ашуун. Жакынкы аралыкта алтын баскычка дагы жетер күндөр алыс эмес. Бул сиздер азыркы биз ачкан биринчи кутучанын ичин көрдүңүздөр. Бул жерде ушул Тез кабардын негизги жарнамалары чыккан ушул YouTube каналдын күмүш баскычы. Мен башында айтып өткөндөй, бул жерде Тез кабар компаниясынын эмгек жамааты гана эмес, мына ушул компаниянын биздин YouTube каналдардын катталуучулары болуп, көрүүчүлөрү болуп жүргөн сиздердин дагы салымыңыздар, эмгегиңиздер, өз кезегинде жардамыңыздар дагы чоң. Анткени сиздер көрбөсөңүздөр, сиздер комментарий жазып, сиздер сунуш бербесеңиздер, балким бул компанияда дагы мындай чоң жетишкендиктер, ийгиликтер болмок эмес. Андыктан ушул эле учурдан пайдаланып, сиздерге дагы жалпы биздин катталуучуларга, көрүүчүлөргө дагы
терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Эмесе урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, биз экинчи кутучаны дагы ачып ичини көрөлү. Ичинде биздин кийинки экинчи каналыбыз, ачыгы тагыраагы биз иштеткен ушул Тез Кабар News жаңылыктар каналынын күмүш баскычын дагы сиздер менен чогуу ачып көрмөкчүбүз. Негизи аябай бекемдеп, баягындай жолдо ачылып чачылып кетпеш үчүн аябай ныктап упаковка кылып жасашыптыр. Мунун дагы ушул коргоочу каражаттары бар экен. Бул жерде ушул баягындай эле визитка, ал эми Сюзен Ваджистинин бул орус тилинде жөнөттүр бул жерде катты. Только подумайте, на ваш канал подписано уже 100 000 человек деп ушундай дагы көп жазуулар бар, кат экен. Биз эми баскычтын өзүн, күмүш баскычтын өзүн сиздерге көрсөтөлү. Бул жерде ушул баштыктан чыгарып, сиздер көрүп тургандай Тез Кабар News каналы for passing 100 000 subscribes presented to деп турат. Бул дагы ушундай күмүш, оор, ал эми ортоңку мына ушул плейдин ичи болсо ушул күзгү стилинде жасалган экен. Мен маалымат катары айта кете турган болсом, бул Тез Кабар News каналы өткөн 2020 жылдын ушул февраль айынын 3-10 күндүгүндө ишти баштаганбыз. Ошол учурда биздин катталуучуларыбыздын саны 57-58 миңдин тегерегинде болчу. Бүгүнкү күндө мына сиздердин колдооңуздар, сиздердин жардамыңыздар менен биздин катталуучулардын саны бүгүнкү күндө 190 миңден ашты. Кудай буйруса, ушул жакын арада 200 миңден ашабыз деп турабыз. Ал эми биз ушул 100 миң катталуучудан өткөндөн кийинки ушул биздин тастыктоочу күмүш баскычтагы ушул Тез Кабар News каналына келип олтурат. Албетте бул ийгилик, бул жеңиш биздин эмгек жамаатыбыздын эмгеги, ошол эле учурда биздин көрүүчүлөрүбүздүн, катталуучуларыбыздын дагы эмгеги бар. Анткени сиздер сунуштаган, сиздер айткан маселелер боюнча биз видеолорду даярдап, сиздердин колдооңуздар менен, сиздер айткан сын пикирлер менен каталарды түздөп дегендей, комментарийлерде идея бергендер дагы көп. Тигини тарткыла, муну тарткыла, биз ушуну көргүбүз келет деп кээде сурамжылоо да жүргүзгөнбүз. Ошонун жыйынтыгы менен бүгүнкү күндө биздин Тез Кабар News каналы өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Жалпы Тез Кабар компаниясы биздин катталуучуларыбызга терең ыраазычылык билдирет. Бул биздин ушул экинчи каналыбыз, Тез Кабар News каналынын күмүш баскычы болду. Андан сырткары мен дагы бир биздин күмүш баскыч жөнүндө айта кетпесем болбойт. Бул Тез Кабар News'тун баскычы, ал эми бул Тез Кабардын негизги өзүнүн каналынын баскычы, ал эми бул биздин дагы бир кошумча YouTube каналыбыздын күмүш баскычы. Бул дагы жакын эле келди. Бүгүнкү күндө мына сиздер көрүп турасыздар, бизде жалпысынан Тез Кабар компаниясынын 3 YouTube каналы күмүш баскычка ээ болуп олтурат. Учурдан пайдаланып айткым келет, эгерде сиздерде кандайдыр бир биздин каналга болгон сунуштар, ой пикирлер боло турган болсо, сиздер бизге комментарийлерге калтырсаңыздар болот. Албетте сиздердин ар бириңиздердин отзывыңыздар, ар бириңиздердин ой пикириңиздер бизге кызык. Сиздер берген сунуштун негизинде, сиздер айткан идеянын негизинде дагы биз буга чейин көптөгөн маалыматтарды, материалдарды тартып келдик. Андан сырткары Тез Кабар каналы, ушул биздин жаңылыктар каналы, өзүңүздөр билгендей, Кыргызстанда, Ош шаарында болуп аткан жаңылыктарды, кээде дүйнөдө болуп аткан акыркы жаңылыктарды үзгүлтүксүз мындай бейтарап бергенге аракет кылып келдик. Баса белгилеп айтышым керек, бизде көбүнчөсү позитивдүү, жакшылыкка үндөгөн, мындайча айтканда маанайды көтөрө турган гана жаңылыктар, кабар, маалыматтарды чыгарып атканбыз. Анан атып кетти, өрттөнүп кетти, күйүп кетти, өлтүрүп кетти деген мындай негатив жараткан, же болбосо адамдын үрөйүн учурган, маанайын түшүргөн, баягындай эптеп эле резонанс жаратам, подписчик көбөйтөм, анан просмотрум көп болуш керек деп эле бир андай максат эмес. Негизгиси бизде позитивдүү жана элге кереги тие турган, пайдасы тие турган гана маалыматтарды чыгарып келатабыз. Албетте ушунан жазбайбыз. Сиздердин дагы колдооңуздар керек. Эгерде биздин каналда жаңыдан киргендер болсо, сөзсүз түрдө
катталып, подписаться кнопкасын басып, андан сырткары коңгуроочуну басып койсоңуздар биздин жаңы чыккан видеолорубузду көрүп турасыздар. Биз ошол эле учурда Кыргызстандын өкмөтүндө, президенттик аппаратында, деги эле жогорку кеңеште болгон жаңылыктар, облустарда, кыскасы өлкө ичиндеги эмне гана жаңылык болбосун, мына ушунун баарын сиздерге ыкчам, тез жана так туура такталган маалыматтарды чыгарып турууну улантабыз. Көңүл бөлүп көргөнүңүздөргө сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Рахмат. Ошондой эле мына ушул Тез кабар компаниясын түптөгөн, негиздеген Атакул Жалиловдун дагы бул ийгиликтерде эмгеги чоң. Ал кишинин өзүнүн талыкпаган эмгеги, мындай күжүрмөн аракетинин негизинде мына ушундай ийгиликтер, жетишкендиктер болуп турат. Жалпы Тез кабар компаниясы жана ушул биздин жетекчибиздин атынан бардык көрүүчүлөргө, биздин катталуучуларыбызга терең ыраазычылык билдиребиз.